Ош шаарындагы темир жол аркылуу 17 вагондо Өзбекстан Республикасынын президентинин демилгеси менен гуманитардык жардам келди. Анда 100 000 тонна ун, дарыгерлерге атайын медициналык каражаттар жана тепловизорлор бар. Коңшу өлкөдөн келген вагондорду адистер дезинфекциялап, ал эми келген гуманитардык колдоону өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев, өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Равшан Рыспаев жана Тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери тосуп алды. Өлкө башчысына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай башыбызга бул бүткүл дүйнөгө келип аткан оору келип атат, илдет. Ошону жеңүүдө ушундай бир көмөк көргөзүп, бир туугандык, кошуналык мамилени чыңдап, ошону мындай тастыктап көргөзүп аткан көмөктөрүнө ыраазычылык билдиребиз дагы. Жалпы Өзбекстан калкына, элине саламаттыгы чың болсун каалайбыз, тынчтык болсун. Ушул келген коронавирусту тез арада жеңип кетишин каалайбыз. Биз дагы буюрса өзүбүздүн калкта элибизде ал ооруну жеңебиз жакында. Гуманитардык колдоону жетектеп келген Андижан облусунун өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын башчысы Жасурбек Каримовго өкмөттүн өкүлү Узарбек Жылкыбаев ыраазычылык билдирип, эки эл тарыхый жана стратегиялык коңшу экенин билдирди. Абал турукташып кеткен соң чек арадагы кыймыл тез арада ордуна келе тургандыгын кошумчалады. Достук, кошуналык, бир туугандык мамиле күчөп, чек араларыбыз кайра ачылсын тез арада. Ular orasındaki cepsizlik yana mustahkamlanishi bu bir o'zining roli bor. Mana Qirg'iz xalqi bilan O'zbek xalqi eskidan bir tarixga ega bir qardosh xalq. Shuni inobatga olib Qirg'iz менен O'zbek xalqi ezelden beri ынтымакта келе жаткан xalq. Биз президентибиз Шавкат Мурзиевдин буйругу менен Кыргыз элине гуманитардык жардам алып келдик. Мындай жардамдарды дагы да күчөтөбүз. Кыргыз халкы менен коронавируста күрөшүүдө бирге иш алып барабыз. Qirg'iz xalqi bu koronavirus bilan kurashishga biz bilan jips holatda bir katta ishlarni amalga oshiramiz degan niyatdaman. Гуманитардык жардамды өзгөчө кырдаалдар министрлиги көзөмөлгө алып, атайын кампаларга алып барат. Республикалык штабтын чечими менен аймактарга жана шаар тургундарына таркатылат. Буларды жеткирүү өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлдү. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун буйругу менен кабыл алууду мага тапшырылды. Ошон азыр убактылынча биздин өзгөчө кырдаалдардын министринин кампасында кармалып турат. Аз өткөрүп алабыз, анан кийин штабтын чечими менен жерлерге ошол чечим менен жеткирип беребиз. Өкмөт кырдаалга байланыштуу өлкөдөгү социалдык абалы оор жарандарга колдоо көрсөтүү программасын иштеп чыкты. Карантинге алынган райондордо аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн кече материалдык резервден Ноокат районуна 80 тонна, Кара Суу районуна 100 тонна ун акысыз таркатылган. Берилип жаткан жардамдарды комплекстүү жүргүзүү үчүн атайын жумушчу топ иш алып барып жатат. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, жаңылыктар. Мына бүгүн 2 апрелде Өзбекстан элинен чоң, Кыргызстан элине чоң жардам келип отурат. Бул жерде мына 17 вагон келди. Анын 16-сында 1000 тонна болгондо 20 000 кап ун. Андан тышкары бир вагондо медицина кызматкерлерине өзүнчө бир гуманитардык жардам келип атат. Бул жанагы защитный комбинезондор, очкилер, жана термометрлер, ошондой эле респираторлор келип атат да. Көп сандагы 7000, 2000, 5000 деп ар бирөөсүн журналисттерге дагы өзүнчө айтабыз. Анан эми биз жалпы Кыргыз элинин атынан ушул Өзбекстан элине, айрыкча Өзбекстан мамлекет башчысына, өлкө башчысына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай башыбызга бул бүткүл дүйнөгө келип аткан оору келип атат, илдет. Ошону жеңүүдө ушундай бир көмөк көргөзүп, бир туугандык, кошуналык мамилени чыңдап, ошону мындай тастыктап көргөзүп аткан көмөктөрүнө ыраазычылык билдиребиз дагы. Жалпы Өзбекстан калкына, элине саламаттыгы чың болсун каалайбыз, тынчтык болсун. Ушул келген коронавирусту тез арада жеңип кетишин каалайбыз. Биз дагы буюрса өзүбүздүн калкта элибизде ал ооруну жеңебиз жакында. Жалпы калкыбыздын саламаттыгын чыңдайбыз. Ошол күн тезирээк келишин каалап, анан чек араларыбыз кайра ачылып,
эки эл бири бирине карым катнаш жүрө берсин, күчөй берсин тилектешпиз. Дагы бир ирет чоң ыраазычылык жалпы элибизде. Өзбекстанда дагы бул оору тез өтүп кетсин, азыраак адамды камтып, Өзбекстан жетекчилиги кам көрүп аткан иш-чаралардын баары ийгилигине жетсин. Биз дагы өзүбүз тараптан иш-аракетти кылабыз. Бизде да тез өтүп кеткенге. Анан мурунку достук, кошуналык, туугандык мамиле күчөп, чек араларыбыз кайра ачылсын тез арада. Айрыкча биздин чек ара кызматынын өкүлдөрү да жүрөт. Ular orasidagi jipslik yana mustahkamlanishi bu bir o'zining roli bor. Mana qirg'iz xalqi bilan o'zbek xalqi eskidan bir tarixga ega bir qardosh xalq. Shuni inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyevning shaxsan topshiriqlariga asosan qirg'iz xalqiga gumanitar pomosh olib kelindi. Qirg'iz менен өзбек калкы эзелтен бери ынтымакта келе жаткан калк. Биз президентибиз Шавкат Мурзиевдин буйругу менен кыргыз элине гуманитардык жардам алып келдик. Мындай жардамдарды дагы да күчөтөбүз. Кыргыз калкы менен коронавируста күрөшүүдө бирге иш алып барабыз. Bu bilan biz yana davom ettiramiz bunaqa narsalarni. O'ylaymanki, Qirg'iz xalqi bu koronavirus bilan kurashishga biz bilan jips holatda bir katta ishlarni amalga oshiramiz degan niyatdaman. Буларды жеткирүү өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлдү. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун буйругу менен кабыл алууду мага тапшырылды. Ошон азыр убактылынча биздин өзгөчө кырдаалдардын министринин кампасында кармалып турат. Аз өткөрүп алабыз, анан кийин штабтын чечими менен жерлерге ошол чечим менен жеткирип беребиз.